Күмүш Сапарова Баткен шаарынын тургуну. Ден соолугуна байланыштуу облустук үй-бүлөлүк медициналык борборуна кайрылып турат. 77 жаштагы Күмүш апа бул ирет көзүнө операция жасатуу үчүн дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп жатат. Мен көзүм ончо жакшы көрбөй калды, туман болуп. Мынабысы. Ана мунусу аям тели бар экен, мындай аям тели бар экен. Бул түзүк эле көрөт, бул ончо көрбөйт. Операцияга барыш үчүн şu жактан анализдер тапшырып жүрөм, жүрөккө тапшырдым, канга тапшырдым. Энди мурдумду, менемди, кулагымды текшерип атат. Анан кийин турурланса, Кызылкаяга операцияга барам. Үй-бүлөлүк медициналык борбордо калкка сапаттуу медициналык тейлөө көрсөтүү үчүн заманбап үлгүдөгү медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Мындагы лор комбайн аппараты 2019-жылы Кореядан алынып келинген. Көз, кулак, мурун ооруларын дыкат карап, жеринде диагноз койгонго мүмкүнчүлүк бар. Камера менен киребиз, көрбөгөн жерлерге киребиз, кулакты, мурунду, тамактын ичтерине кирип, кеңири көргөнгө ыңгайлуу. Мурда мындай аппарат жок болчу. Ошол Бишкекке жөнөтчүбүз. Азыр жакшы. Жөнөтпөйлү ошол жерден диагноз коебуз. Бул аппараттын өзгөчөлүктөрү ошол өзүндө дары сепчү спрейлери бар, отсостору бар, өзүнүн кошумча кыла турган манипуляциялары бар. Медициналык борбор Баткен районунун жана шаарынын 128 000 калкын тейлейт. Жарандарды электрондук кезек аркылуу кабыл алып, медициналык кызмат көрсөтөт. Мындагы дарыгерлер өзгөчө пандемия мезгилинде COVID-19 илдети менен күрөшүүдө күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Материалдык, техникалык базанын чыңдоо, ошондой эле медициналык жабдууларды, заманбап медициналык жабдуулар катышуу боюнча флюорограф аппаратын көрдүңүздөр, 5 миллион 800 миңге жаңы заманбап аппарат болгонбуз. Ошо COVID-19 илдети маалында күнүнө 100дөн ашуун бейтаптарды эч бир кезексиз, эч бир кыйынчылык жараткан жок, ошондой көрсөтүп аттык да. Ошондой эле азыр дагы көрсөтөбүз, ошо физ кабинеттерди, ошондой эле лор хирургиялык кабинеттерден жанакы медициналык аппаратураларды, операционный столдорду, ошончо лор аппаратура, андан кийин окулистке тийиштүү жабдуулар менен толук камтай алдык да. Өткөн жылы өлкөнүн саламаттык сактоо тармагында бир топ оптимизация жүргүзүлгөн. Алдын ала эсептөөнүн жыйынтыгында 1,5 миллиард сомдук каражатка курулуш жана оңдоп түзөө иштери аткарылган. Ошондой эле медициналык жабдуулар, дары-дармектер менен камсыздалган. Ал эми Баткен облусунун аймагында 7 ФАП курулуп пайдаланууга берилген. Кулунду районубуздун четки айыл өкмөтү билесиздер, бул Тажикстан менен чектеш айыл. Ошол жерде мына быйылкы жылы хирургия бөлүмү толугу менен бүткөрүлүп, жабдыктары менен эксплуатацияга берилип, ошол зонадагы биздин калктын хирургиялык жардамга болгон муктаждыгын камсыздаганга жетиштик. Андан сырткары Самаркандекте өзүңүздөр билесиздер, быйылкы апрель айындагы коогалаңдан кийинки бүткөрүлгөн хирургия корпусу дагы эксплуатацияга берилип, Самаркандек зонасындагы калктын тейлөөдө жакшы жетишкендиктерге жетишип. Андан сырткары Кадамжай районунда хирургия корпусу дагы жумушка берилип, бул Кадамжай районунда өзүңүздөр билесиздер, эң чоң райондордун бири, 200 миңге жакын калкы бар. Ошол райондун калкын медициналык жактан тейлөөгө жакшы жардамдар көрсөтүлдү деп эсептейм. Саламаттык сактоо министрлиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн өлкөнүн Ош, Баткен облустарына пресс-тур уюштурду. Журналисттер медициналык мекемелердин абалы, аткарылып жаткан иштер жана коронавирус илдети менен күрөшүү аракеттерин жеринен көрүп, республикалык деңгээлдеги ММКлар аркылуу чагылдырууда. Баткенге келип, облустук деңгээлдеги оорукананы тааныштырды. Бияктагы жамаат аябагандай жакшы. Ушундай алыскы облуста ушундай оорукана бар экени кубандырат. Жаркыраган имарат экен. Ичиндеги мына көрүп атабыз. Келген жарандарды электрондук кабыл алып түрдө жакшы кызмат көрсөтүшөт экен. Анан дагы бир нерселерди байкадык. Чоң шаарлардагы медициналык жабдуулар ушул Баткен шаарында бар экен да, ушул ооруканада. Аймактарда мындайды биздер көп эле кыдырабыз, көргөн эмеспиз да. Мен көргөн эмесин тартып жүрүп.
Анткен менен Баткен облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги маселе жаратып келет. Бүгүнкү күндө Баткен районунда 26, ал эми облуста 76 медицина кызматкери жетишпейт. Аймактардагы бул көйгөйдү чечүү аракеттери жүргүзүлүп келет. Миңгүл Көчөрова, Эрнист Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.